Балажан окуу борборундагы таланттуу балдарды биздин сыймык көрсөтүүсүнө тартып жүрүп, кичинекей тыкылдаган кызды көрүп калчубуз. Сыртынан караганда мектепке жашы жете элек кыз. Бирок тык-кырайып окууга дилгирлик менен келип атканы байкалар эле. Андыктан бул көрсөтүүбүздө кыргыздын болочок кыйын кызынын бири боло турчу Альфия тууралуу баяндап берүүнү чечтик. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ой, Азамат, Альфия. Баланы карап туруп эле анын келечекте ким болорун байкоого болот дешет. Айрым мүнөздөр адам менен кошо төрөлөт окшойт. 6 жашка жаңы гана толгон Альфия биз ойлогондой билимге дилгир, келечекте мугалим болом деген кыз экен. Кайсы? Сары машина, сары унаа жакшыбы же көк унаа жакшыбы? Сарыны ала кой. Жака, жалык, жара, жаса, Биякта окуй бер. жака, жабын, жакыр, жакын, жада, жара, жаба. Азаматсың. Альфия учурда Кыргыз Республикасынын Балажан окуу борборундагы балдарды эрте өнүктүрүүчү кичинекей акылман ириминде билим алууда. Сабакка дайыма тыкан кийинип, тыкыйып келет. Эч качан калтырбайт. Тапшырмаларды так аткарып, тарбиячыларынын мактоосуна татыйт. Классташтарынын арасында да алдыңкы окуучулардын катарында. Альфия мисалы аябай тыңгыз. Ар бир тапшырмага ушундай кылдат мамиле кылат. Тапшырмаларды сонун аткарат. Темаларды да дароо кабыл алышы дагы аябай сонун. Анан дайыма айтып берет мага, мен да мугалим болгум келет деп, анан күнүгө мага бир открытка жасап келип, белектерди берип эле, дагы гүл тартып берип эле, ушинтип эле мени кубандыра берет. Аябай сонун окуучум Альфия. Быйыл буюрса мектепке 1-класска барат. Божурап ойноо тартып отурган 5-6 жаштагы балдардын арасында Альфияны карасаң, болочок класском ушул кыздай сезилет. Анткени ал жоопкерчиликти сезет, тартипти сүйөт жана алдыга умтулат. Альфия мындай бөлөк бирөөнүн жумушуна кийлигишпейт да. Өзүнүн жумушун так аткарат, туура аткарат, болду, мен бүттүм. Анан кээ бир окуучулар бар да, Айдалымбек мына тиги туура эмес жазап койду, бул туура эмес жазап койду деп, Альфияда андай сапат жок. Балким бүгүнкү тыкан, аракетчил Альфия эртең чоң ийгиликтердин ээси болоттур. Келечек дал ушундай кичинекей акылмандардан башталат эмеспи? Çöp çıktı, bul sarı cöcünü jusup karayıp. Айрымдар баланын жакшы же жаман окуганын мугалимге шылтаса, кээ бири ата энеден көрөт. Албетте баланын табиятында дээринде да чоң күч бар. Бирок ийгилик бул 3 тараптын бирдей аракети. Альфияны караганда дал ушуну түшүнөсүң. Апасы Жаркын Айым, тарбиячысы Айда Алымбекова жана Альфия өзү комуздун 3 кылындай төп келишкен бир бүтүн. Ошо кичинекей балдарды окуусуна, мектептен кандай ийгиликтерге жетишине ата эненин мааниси зор болот. Биринчи кезекте ата эне, баланын өзү, мугалим баардыгы шайкеш иштешсе бири-бири менен, анан жакшы ийгиликтерге жетишет. Жаркын Айым кызынын эмнеге дилгир экенин эрте байкап, убактысын аябай өнүктүрүүгө аракет кылат. Мындай колдоонун жыйынтыгы Альфиянын окууга болгон өзгөчө мамилеси. Кээде апасы кечигип калдык, бүгүн барбай эле коелу деп калса, Альфия макул болбойт. Көзүнө жаш алып болсо да, сөзсүз сабагына барууну тандайт. Кызыбызды ушу Айдалымбековнага берели деп эңсеп жүрүп, ушул жака бердик элек. Азыр Кудайга шүгүр, тамганы таанып, окуп баштады. Башка курстарга бердик, мисалы танцыга бердик, башкасына бердик. Бирок аларга барбайм деп эмин ушу немеге келет да. Окууга эртең менен таң атпай тура калып, Альфия тур дегенде эле чуркуп жүрөйт. Анан кечигип калдык, барбай эле коелу дейбиз да кээде. Биякта 5 мүнөт кечиксең дагы урушат да, Айдалымбековначы. Анан кечигип калдык, 5 мүнөт болсо да кечикпей, барбай эле коелу десең.
ыйлап туруп алат. Мындай кичинекей жоопкерчилик эртеңки чоң ийгиликтердин баш аты эмей эмне. Ооруса да, чарчаса да, маанайы жок болсо да, ийримге баруу ал үчүн биринчи орунда. Анткени аны ал жакта өзгөчө бир адам күтөт. Ал анын эжеси. Benim adım Ayfiye. Benim familyam Ernesova Ayfiye. Ben Kaçacastan'ım. 6'damın. Şu ayganda kim bolum келет? Muğalim. Dekana soğuk. Альфия эжесин өзүнө башкы каарман, үлгү катары көрөт. Эжесинин билимине, сабакты кандай түшүндүргөнүнө суктанат. Анын ар бир сөзүн кунт коюп угуп, мен да ушундай болом деп ичинен кыялданат. Ал эжесинин сулуулугуна, тыкандыгына, өзүн алып жүргөнүнө чейин кичинекей жүрөгү менен сезип, апасына айтып келген күндөрү да болот. Аида Алмековна аябай мактайт. Она такая красивая, она так делала, она мындай деп аябай мактап келет. Күнүгө ментте деп аябай. Кызыктуу да бул жактыкы. Мисалы, үйдөн тигини жазагыла, муну жазагыла деп үйдөн тапшырма берилгенде ошо балдар менен кошо ата-энелер иштегидей кылып тапшырма берет да. Өзлөрүн жайына коюп кое албайсың, жанына жок дегенде карап отуруп туруш керек. Сөз үйдөн кичинекей баланы карап турган ата-эне жакшы да. Альфия 3 бир туугандын эң кенжеси. Ал эң кенжеси экенине карабастан, эки агасын тартипке, тыкандыкка чакырып, ар бир нерсенин өз ордунда болушун каалайт. Полкалардын баарын жыйнаганда силер чачпагыла, карачы силердин полкаңар чачылып чыгат деп. Полкаларын чачып алып бүктөгүлө депчи. Анан апабыз айтып калат, баарыңар ушул тизет кийин деп элечи. Альфия азыр ар тараптуу өнүгүүнүн үстүндө. Би иримине да катышып жүргөн чагы. Үйүндө жөн гана эркелеп жүрбөстөн тартипти талап кылып, сабактарын окуп коюп, андан соң минтип үй бүлөсүнө бийлеп берет. Эжесинин мактоосу Альфия үчүн эң чоң сыйлык. Себеби ал үчүн эжеси жөн гана мугалим эмес, ал кыялындагы келечек, жетем деген максат. Альфия, мен сүрөттөрдү тартып көрсөтөм да, ошону дароо окшоштуруп тартат да. Сүйлөгөнү, мимикасы сонун. Бүгүн сиздерге уялып кичине жакшы сүйлөй албай койду окшойт. Негизинен өзү сонун сүйлөйт. Мимикасын өзгөртүп, Аида Алмековна деп сонун кыз. Буюрса келечекте мыкты кыздардан болот деген ишенимдемин. Azır sizge papka gösterdim. Эмне папка бул? Sürekli salan. Тапшырмалар саласың, тапшырмаларды. Bu adamgaz arıstan. Bu pım. Piyaz, tal, tol, lat, tay, ata, bata, nan, ot, at, tap, top, toy, tol, por. Биз көргөн кичинекей көчөт кыз мына ушундай сапаттарга ээ экен. Бул башталышы гана деп билели. Кийин да канат болуп берчү мугалимдерге жолугуп, өзү да мугалим болуп, элдин сыймыгына арзыйт деп ишенебиз. Como lo mueve.